көнгөнүн карды жарылган кезде дан албай калган ай эгинден корком. Уясын бускан качкындан корком, убада бускан саткындан корком. Бөрсөйгөн курсак ай кулубы болгон, бөтөгө бөлгөн ай жат жылдан корком. Корком. Дүжүрлүк кылган чалдардан корком, дүнүйө кууган ай балдардан корком. Чыркырап турган ай чындыкты урган чымкы бир кара жалгандан корком. Сат. Тоонун аккан суусун сат, көлдөн аппак уусун сат, бейлиңди сат, дитиң сат, сарыкка деп битиң сат, көлдө төрөттөр күйгө, тай торбоктой итиң сат, чөнтөк түбү жукарса, сууру алдын дишиң сат, актамыңдын теңин сат, костюмуңдун жеңин сат, пайдасы жок аш ичсең эй келиндер, койнуңдагы эриң сат. Сат. Долларга көз кычырса, алтын каскан кениң сат, ысык көлдөй жериң сат, оптом десе четелдик, көлгө кошуп элиң сат, койду жер чериң сат, жылкы жер кериң сат, айраның сат, сүтүң сатса байымын деп бүтүн сат, тукум болор малыңдын сен бирин сатпай үчүн сат, жагып калса бирөөгө жакшы көргөн түшүң сат, топчуларда пул болот, ага кошуп үчүн сат. Сат жана сата бер, бир кызыкка бата бер, өндүрүшүң жок болсоң ай кырдын ардын аша бер, кыбыр эткен дүйнөңдү сен Кытай жака чача бер, ырыс кызын урпактын ай чекесинен каза бер, Кытай бомба жар булса сен жан баштап жата бер, бул турмуштун азабы кетирди ком азаны, бизнес деген немелден ай борборк этип казаны, жылкы этине барабар ай казактардын сазаны, анан дагы Бишкектик кытайский тооктун жумурткасын ашады, Кытай тоогун эмине күмүш жатабы, Кудай уруп кыргыз тоок же кызын калып жатабы, короздорго жамы журдай береличи батаны. Бир-бирсиңдин терисин ителгиңе кошуп сат, иниң сенден тык чыкса сен атаңдан озуп сат, апаң сага конкурент анын алдын тосуп сат, эки көзүң чакчайды кой эки колуң созуп сат. Сат. Картөшкөн сат, наның сат, денеңдеги каның сат, жанталашып жаның сатып байымын деп барын сат, анын сатпай мунуң сат, латунуң сат, медиң сат, бир өпкөнгө бетиң сат, коюң союп этиң сат, түндүгүң сат, үйүң сат, коломдодо күлүң сат, барын сатып бүткөзөң о кыргызым, колтугуңдун жүнүн сат. Сат. Буга чейинки дагы революцияларда, буга чейинки дагы шайлоолордун алдында өзүнүн акыйкаттуу ырларын ырдап келген Сагынбек Момбеков деген ырчыбыз бар эле. Ошол ырчыбыздан бул жерге да ырдап жатканын көрүүбүз. Анда өзүнөн сурап көрсөк интервью. Саламатсызбы? Бул жака сиз буга чейин дагы шайлоо үчүн курушуп келгенсиз да, мурунку азыр да ырдап жатасыз. Бул таза шайлоодо өткөрүү үчүн эл өзүнүн күчүн көрсөтпөсө, бул административ ресурстар менен, анан дагы өзүнүн ушундай бир акчалуу акчасы менен өтүп кетпесин деген баягы ошого өзүбүздүн немебизди протестти билгизели деп келдик. Анткени буга чейин деле канча жолу шайлоолор болгон, буга чейин канчалаган президенттерди шайладык, бирок мынчалыкка жетпесе керек деп ойлойм да. Ошо ачыктан ачык административный немени